Министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жогорку кеңештин жыйынында энергетика тармагында аткарылган иштер жана алдыдагы жумуштар тууралуу айтып берди. Айтымында Бишкек жылуу электр борборунун быйылкы абалы аны модернизациялоо зарылдыгын дагы бир жолу көрсөттү. Мындан улам оңдоо иштерине 1,6 миллиард сом бөлүндү. Мындан тышкары 145 миллион долларга ТЭЦти модернизациялоо иштери башталды. Бул бизге кошумча 47 мегаватт өндүрүүгө мүмкүндүк берет. Жылуу электр борборунун 2 блогунун номиналдык кубаттуулугунун ар бири 150 мегаватт болсо, иш жүзүндө ар бири 110 мегаватт гана иштеп чыгат. Бишкек жылуу электр борбору муниципалдык ишканасынын маалыматы боюнча 7 отказан, 4 агрегат жана номер 3-4 энергетикалык блоктор капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Номер 3 блокто дагы иштер аяктап пайдаланылууда. Белгилей кетсек, 2024-2025 жылдардагы жылытуу мезгилине карата 1 миллион тонна көмүр, 100 миллион куб газ жана 8 000 тонна мазут керектелет.